Кийинки сөз Жогорку соттун өкүлү Маргарита Насыркановна Сапьянова берилет. Келиңиз. Каралып жаткан иш боюнча жогорку сот тарабынан жазуу түрүндө позиция берилген. Ошол позициянын алкагында кыскача айтып кетсем, кылмыш жаза өндүрүшүн камсыз кылуунун чаралары бул жазык процессинин катышуучуларына карата тергөө органдары жана сот тарабынан колдонулган алардын укуктарын жана эркиндиктерин чектөөдөн турган жазык процесстик таасир көрсөтүүнүн ыкмалары. Жазык процесстик кодексинин 117 беренесинин 1-бөлүгүнүн 3 пунктуна ылайык ушул кодекстө каралган кылмыш жаза сот өндүрүшүн жүргүзүүнүн тартибин, өкүмдүн талаптагыдай аткарылышын камсыз кылуу максатында кылмыш жаза сот өндүрүшүн жүргүзгөн орган шектүүгө айыпталуучуга карата кызматтан убактылуу четтетүү түрдөгү кылмыш жаза өндүрүшүн камсыз кылуу чарасын колдонууга укуктуу. Кызмат ордунан убактылуу четтетүү жөнүндө өтүнүчтү кароонун анын жокко чыгаруунун тартиби кылмыш жаза процесстик кодексинин 267 беренесинде белгиленген. Ага ылайык кызмат ордунан убактылуу четтетүү айыпталуучунун, прокурордун, тергөөчүнүн, адвокаттын соттук отурумда катышуусу менен прокурордун, тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча тергөө судьясы тарабынан каралууга тийиш. Ошондой эле айыпталуучуну кызмат ордунан убактылуу четтетүү мындай чараны көрүү зарылдыгы болбой калганда прокурордун, тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча тергөө судьясынын, ал эми соттук териштирүүдө судьянын соттун токтому менен жокко чыгарылат. Ал эми 120 беренеде каралган тергөөнүн жүрүшүндө тергөө судьясы, ал эми сот өндүрүшүндө сот, тергөөчүнүн, прокурордун же жабырлануучунун өтүнүчү боюнча бул кызматта калуу менен ишти сотто калыс кароого же териштирүүгө тоскоолдук кылат же кылмыштуу ишти жасоону улантат деп болжолдоого жетиштүү негиздер болгондо шектүүнү айыпталуучуну кызматтан убактылуу бошотууга укуктуу деп каралганда, кылмыш жаза сот өндүрүшүн камсыз кылуунун чараларынын жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүч, анын ичинде кызмат ордунан убактылуу четтетүүнү алып салуу жөнүндө өтүнүч, прокурордун, тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча тергөө судьясынын, ал эми соттук териштирүүдө судьянын соттун токтому менен жокко чыгарылат деген тартип Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдарынын концепциясынан келип чыгат. Бул принцип кылмыш жаза процессинин катышуучуларынын ортосунда ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүгө жана тергөөнүн сот адилеттигинин туура жүрүшүн камсыз кылууга байланыштуу жоболорго негизделген. Кылмыш жаза сот өндүрүшүндө убактылуу четтетүү тергөөнүн нормалдуу жүрүшүн камсыз кылуу, айыпталуучунун тергөө аракеттерине кийлигүүсүнө же күбөлөргө жана жабырлануучуларга таасир этүүсүнө жол бербөө, ошондой эле жазык процессинин өзүн мүмкүн болгон укук бузуулардан коргоо үчүн колдонулат жана аны жокко чыгаруу тергөөчүнүн жана прокурордун процесстик аракеттери менен ырасталган тергөөдөгү иштин учурдагы абалынын негизинде бааланат. Сот органы бул учурда алгачкы текшерүү органынын кызмат адамынын, тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин, прокурордун аракеттеринин же болбосо аракетсиздигинин жана чечимдеринин мыйзамдуулугуна соттук контролду жүзөгө ашырат. Ошондой эле мыйзам чыгаруу органы тарабынан тергөөчүнүн же прокурордун аракеттерине, аракетсиздигине жана чечимдерине даттануу механизми бекитилген. Бул сот адилеттигинин кошумча кепилдиктерин камсыз кылат жана айыпталуучунун укуктарын коргоонун маанилүү куралы болуп саналат. Ошондой эле 32 берененин 2-бөлүгүндө тергөө судьясы соттук контролдоону жүзөгө ашыруунун алкактарында алгачкы текшерүү органынын, тергөөчүнүн, прокурордун, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин аракеттерине же болбосо аракетсиздигине жана чечимдерине карата кылмыш жаза сот өндүрүшүн катышуучуларынын даттанууларын карайт деп белгилеген.
Кылмыш жаза процесстик кодекси айыпталуучунун же анын адвокатынын, тергөөчүнүн же прокурордун аракетине же болбосо аракетсиздигине даттануу укугун белгилейт. Атап айтканда, кылмыш жаза сот өндүрүшүн камсыз кылуу чараларын колдонуу зарылдыгы болбой калганда аракетсиздиги жана сотко чейинки териштирүү стадиясында укук коргоо органдарынын жана прокурордун аракеттеринин мыйзамдуулугуна тиешелүү контролду камсыз кылуу менен айыпталуучунун укуктук кепилдиктерин бекемдейт. Жогорудагылардын негизинде, ушул айтылгандардын негизинде айыпталуучуну кызмат ордунан убактылуу четтетүүнү жокко чыгаруунун тартибин жөнгө салуучу кылмыш жаза процесстик кодексинин 267 беренесинин 5 бөлүгүндө жана 120 берененин жоболорунда белгиленген ченемдер өзүнүн укуктук табиятына ылайык келет жана жарандардын соттук коргонууга болгон укуктарын чектебейт, кемсинтпейт. Ал эми сотко чейинки өндүрүштөгү соттук контролдун процессуалдык тартибинин механизминин бөлүгү болуп саналат деп эсептейбиз. Ошонун негизинде каралып жаткан ченемдерди Конституциянын нормаларына каршы келбейт деген пикирди билдиребиз.